Бул курстун жүрүшү тууралуу айткым келсе, бул бүгүнкү күндөгү чоң маселе да. Себеби дегенде ар бир курсту, кандай курс болбосун, кандай пландасаң, анын жүрүп жатышы тууралуу, анын аягында алынуучу жыйынтыктарды багуу бул ошол курстун эффективдүүлүгүн негизги бир параметрлер болуп эсептелет да. Ошондуктан биз уже 4-күн бүтүп атат. 4 күн ичинде биз ошол кантип пландаштырыш керек, пландаштырууну эмнеден башташ керек, ошол өзүбүздүн келечектеги окутуп туруучу чоң адамдардын өзгөчөлүгүнө, алардын муктаждыктарына карап, анан ошолордун курсунун темасын аныктап, анын максатын койгонду, аны кантип баалаш керек, аны баалоонун кандай параметрлерине көңүл буруш керек деген чоң сонун маселелер каралып атат. Менин оюмча бул семинар деги эле ошол 1-ден баштап 5-модулга чейин аябай эле пайдалуу деп ойлойм. Курстун эң негизги практикалык багуулугу бул ошол биз чоң адамдарды окутуунун негизги методикаларына, техникаларына чоң көңүл бурулуп атат да. Себеби дегенде башка окуу курстарында негизи мектептик билим берүүгө, же болбосо балдарды, окуучуларды, студенттерди кантип окутабыз деген суроого жооп берсек, бүгүнкү күндө бул чоңдорду окутуу чоң маселе болуп атпайбы? Ошон үчүн бул окутуу курсунун практикалык багуулугу чоң деп ойлойм. По профилю работы мы работаем и на повышении квалификации, и переподготовке кадров на базе высшего и среднего образования. Мы работаем уже со взрослыми людьми. И, безусловно, данный курс андрогогики имеет большую значимость. На данном модуле мы занимались вопросами именно разработки программ с учетом принципов андрогогики, с учетом специфики работы со взрослыми слушателями. И я думаю, что ценность данного курса именно для нас, категории преподавателей, которые работают со взрослыми участниками, она, безусловно, высока.